17 октябрга карата орчундуу жаңылыктар. Менин атым Мегайым, саламатсыздарбы? 17 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эл ичинде порно магнат атыккан ири вебкам студиялар тармагын иштеткен Даниэль Ажиевдин мыйзамсыз ишмердиктен тапкан 500 000 АКШ доллары камакка алынганын кабарлады. Ал эми буга чейин Ажиев мамлекетке өз ыктыяры менен 44 миллион сом берген деген маалыматты четке какты. Атайын кызмат Ажиевдин мыйзамсыз ээ болгон мүлкүн издөө боюнча жигердүү иш жүргүзгөнүн белгиледи. Ажиев болсо баш коргоо чарасын өзгөртүү үчүн 500 000 АКШ долларын сунуштаган. Натыйжада Ажиевдин аялынан 500 000 доллар каражат алынып, мыйзамда белгиленген тартипте тергөөнүн алкагында камакка алынды дешти УКМКдан. Аны менен катар тергөө иштеринде Даниэль Ажиев адамдардын тобун, анын ичинде вебкам модельдерди тарткан 300дөн ашык операторлорду жетектегени аныкталган. Алардын арасында жакынкы чет өлкөлөрдүн жарандары да бар. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Ажиевдин кылмыштуу ишмердүүлүгүнөн түшкөн акчалай каражаттын 1 айлык жүгүртүүсү болжол менен 300 000 АКШ долларын түзөт. Бул иш боюнча топтун 8 активдүү мүчөсү кылмыш жоопкерчилигине тартылып, Ажиев өзү баш болгон 6 киши колго түшүп, экөөнө издөө жарыялады дешти атайын кызматтан. Ал эми козголгон кылмыш иши ушул тапта жыйынтыктоочу стадияда экенин кошумчалашты. Маркум Кримтөбөл камчы Көлбаевдин наркы 500 000 АКШ доллардан ашык деп бааланган асыл тукум жылкылары жана кошумча мүлкү камакка алынды. Көлбаевдин асыл тукум жылкылары 5 кашка баасы 150 000 доллар, Командор 100 000 доллар, Раушан 100 000 доллар, Дончак 100 000 доллар, Кундуз 50 000 доллар, Байтал 50 000 доллар, Острый 15 000 доллар экен айтылды. Мындан тышкары маркум Кримтөбөл Рысбек Акматбаевдин жакындарынын сарайынан Көлбаев алып кеткен 500 000 долларлык асыл тукум бээ да камакка алынды. Атайын кызматтан Көлбаевдин кылмыштуу жол менен алынган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүн аныктоо боюнча иштер уланып жатканын кошумчалашты. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. 17 октябрда ири коррупциялык тармакты уюштурууга шектелип жаткан мурдагы экология министри Динара Кутманованын Түркияда кармалган уулу Кемелбек Кутманов өлкөгө алып келинди. Кутмановго коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган болчу. Ал кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында май айында Казакстан аркылуу Орусияга чыгып кеткен. Кийин Түркияда жашынып жүргөн жеринен кармалып, Стамбулдагы атайын миграциялык лагерге жайгаштырылган дешти атайын кызматтан. Азыркы тапта Кутманов УКМКнын убактылуу кармоочу жайында. Тергөөнүн жүрүшүндө ал экология министрлиги менен жаратылыш өнүктүрүү фондуна түздөн-түз кийлигишип, долбоорлорго бөлүнгөн каражаттан 10% үлүш алып турганы белгилүү болду. Кутманов 5 чарба жүргүзүүчү субъекттен 17 миллион сомдон ашык суммада компенсация алган. Ошондой эле Жашыл Мурас долбоору боюнча 7 миллион 560 000 сом алган дешти атайын кызматтан. Ошондой эле ал Кумтөрдөн каражат бөлүнгөн ишкердикти өнүктүрүү фондун түздөн-түз көзөмөлдөп, министрликтеги жогорку кызматка өзүнүн досторун дайындаганы айтылат. Бишкектин 1-май райондук соту Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулун 8 ноябрга чейин камакта калтырды. Маалыматты Клопко 1-май райондук сотунан тастыкташты. 8 сентябрда Замирбек Шамшидин уулуна бийликти күч менен басуу алууга чакырыктар беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 13 сентябрда Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдындагы митингден кийин айыптоо массалык башаламандыктар беренесине алмаштырылган. 23 сентябрда абактагы депутат Адахан Мадумаровдун тарапташы Замирбек Шамшидин уулун ИИМдин башкы тергөө башкармалыгынын алдынан куралчан белгисиз бирөөлөр алып кеткен. Ал эми УКМКдан анын кармалганы боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон эмес. 25 сентябрда 1-май райондук сотунда Замирбек Шамшидин уулунун баш коргоо чарасы каралып, ал 20 октябрга чейин камакта калтырылган болчу. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталыңыз.
Ош шаарында дарыканалардын бирине тапанча менен кирип 90 000 сом акча каражатын тоноого шектелген 18 жаштагы тургун кармалды. Шектүү 13 октябрь күнү саат 23:00 чамасында Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан дарыканалардын бирине кирип, сатуучуну белгисиз курал менен коркуткан. Ош шаардык милициясы мурда соттолбогон, эч жерде иштебеген тургунду кармап, 14 октябрь күнү убактылуу кармоочу жайга киргизди. Тергөөдө шектүү карактап алган акчалардын бир бөлүгүн өз кызыкчылыгына иштетип жибергени белгилүү болду. Ал эми анын колундагы Макаров күчүрмөн тапанчасына окшош пневматикалык тапанча экени аныкталып, далил буюм катары алынды. Ош шаардык соту шектүүнү 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Учурда тергөө иштери уланууда. Учурдан пайдаланып, Ош шаардык милициясы дагы бир ирет дүкөндөрдүн, дарыканалардын ээлерине коопсуздук чараларын көрүп, соода дүкөндөрүнө тиешелүү видео камераларды, сигнализацияларды орнотуу зарылдыгын жана милициянын күзөт кызматы менен кызматташууну эскертет деп билдиришти милициядан. Жалпы аянты 6644 чарчы метр болгон 100дөн ашык батир жана имараттар мамлекетке кайтарылды. 594 миллион сом зыяндын орду толтурулду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу департаменти биргелешип, мыйзам сакталбаган фактылар аныкталып, бир катар кылмыш иштери козголду. Учурда ушул сыяктуу фактыларды аныктоо жана бөгөт коюу иштери улантылууда. Тышкы иштер министрлиги 16 октябрда Кыргызстанга кирүүнүн айрым шарттары сакталган учурда Индия жана Кытайдын жарандары үчүн 7 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизе турганын билдирди. Анда Индия жана Кытай эл республикасынын жарандары, АКШ, Улуу Британия жана Шенген зонасы сыяктуу өлкөлөрдүн узак мөөнөттүү көп жолку визаларынын ээлерине өлкөдөн чыгып кеткен күндөн тартып 21 күн өткөндөн кийин кайра кирүү укугу менен 7 күнгө чейин мөөнөткө визасыз режим каралган. Кытай эл республикасынын Макао жана Гонконг атайын административдик райондорунун туруктуу жашоочулары үчүн кайра учуп кете турган авиа билети бар болгон учурда 30 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизилет. Аларга Кыргызстандан чыккан күндөн тартып 30 күн өткөндөн кийин кайра кирүү укугу берилет. Мындай чечим министрлер кабинети тарабынан мындан ары виза режимин либералдаштыруу үчүн кабыл алынганы белгиленет. Ошондой эле Тышкы иштер министрлигинен визасыз режимди киргизүү туристтик агымдарды андан ары стимулдаштырууга жана Кыргызстанга инвестициялык жана ишкердик жагымдуулугун жакшыртууга багытталганы баса белгиленет. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубтун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Бишкек мэриясы Борбор калаадагы коомдук транспорттун жол кире акысын кайрадан көтөрүүнү сунуштады. Токтом долбоорун муниципалитет өзүнүн сайтына чыгарды. Мэрия маршрутка, автобус жана троллейбустун жол акысын 20 сомго чейин көтөрүүнү сунуштап жатат. Ал эми пенсионерлерге, майыптыгы бар адамдарга, 7 жашка чейинки балдарга жана почтальондорго болгон жеңилдиктер күчүндө калат. 1 айлык мөөнөттөгү транспорттук картанын же электрондук жол жүрүү билетинин баасы мектеп окуучуларына 430 сом, стандарт 1200 сом. Мэриядан жол киреге тарифтер төмөн болгондуктан коомдук транспорттун ишинде олуттуу көйгөйлөр жаралып жатканын белгилешти. Мисалы, чыгымдардын орду жабылбаганынан ташуучулар тургундарга сапаттуу кызмат көрсөтө албай жатышат. Андан улам жүргүнчүлөр коомдук транспорттун ишине нааразы болууда. Ошондой эле муниципалитет 2021 жылы акыркы жолу тарифтер көтөрүлгөндөн бери күйүүчү майдын, тетиктердин баасы жана башка чыгымдар жогорулап кеткенин белгилейт. Акыркы жолу шаар бийлиги коомдук транспорттун тарифтерин 2021 жылдын сентябрында өзгөрткөн. Учурда автобус жана троллейбустарда жол кире 11 сом, ал эми маршруткада 15 сомду түзөт.